Буйруса кулумду таптык. Москванын четинде экен, карагылачы. Кымызыбыз, самалыбыз, бардык нерсебиз бар, келип дем алып кетсеңер болот дейт кулун. Бардык нерсени кичинеси жакшы дегендей, карагылачы. Өтө жобуш экен да. Чоң аттардан болсун бул дагынча. Карагыла. Бейлерди көрүп атасыздар, 2, 3, 3-4 саан беси бар экен. Кымызды, самалды келип ичип кетсеңиздер болот. Анан Курбан айтка буйруса 400дөй кой алып келиптир. Басыны 400дөй кылып берелик дейт. 3 күн бою келип союп кетсе болот дейт. Өздөрү келип сойсо болот. Анан касапчы балдарыбыз дагы бар, союп беришет дейт. Мына дачаны карагыла, келип эс алып кетсеңиздер болот. Круглый год дача иштейт туугандар. Кой союп кетсеңер болот. Ушул жакта шашлык-машлыкка келип жыргап эс алып кетсеңиздер болот. Кымыз ичип, самал ичип кетсеңиздер болот. Бул жакта негизи токой, бул жагычы кеңири. Өзүмдү жайлоодогудай сезгим келип атат дегендерге ушул видео менен бөлүшүп койгула. Москва бойлоп ушул видеону бардык мекендештер көрсүн, поддержка кылалык. Мына жыргап эс алып кетсеңиздер болот мекендештер. Келе бериңиздер, барыңыздарды күтүп калабыз анда эмес, Карагылачы. Жайлоодогудай да, жайлоодогудай. Жайлоодогудай аураны сагынгандарга мынакей тайларды дагы кармап коелучу, жүрүңчү. Мына азыр саап кетти. Олар былтыркы тайлар окшойт, Сагындыңыздар негизи. Келе бергиле мына. Дачага келип эс алам дегендерге адам башына 400 рубльден алабыз дейт. Койпой союп жана кылам дегендерге ошол идиш аяктары бардык ичинде берилет дейт. Ат-бат минсе деле болот дейт, сааты 1,5 миңден. Андыктан барыңыздарды күтүп калабыз. Болушунча Москвадагы мекендештердин группалары менен бөлүшүп коюңуздар. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.